Бурганактуу тагдыр. Чыгарманы жазган Нурайым Шаршенбаева. Окуган Адилет Чубаков. Бишкек Стамбул каттамындагы учак абага көтөрүлө баштады. Жүргүнчүлөрдүн арасында жашы 50дөн небага ашып, 60тын кырына келип калса да сулуу жүзүнүн нуру кайта элек, көзүнөн мээрим төгүлгөн аял да бар. Булут жиреген учак улаан бийиктеген сайын аялдын жүрөгү колжуп, карегине жаш топтолду. Уул кыз неберелеринин кол булгалап тургандарын элестетти. Артка кайткысы келди. Бирок эми кеч. Кур дегенде 1 ай, болбосо жылдап аларды көрбөйт. Буга дейри алыскы сапарга чыгам деп түк ойлогон эмес. Түркияны кой. Тиги турган ошол Жалалабадты, кыйкырса үнү жетчүдөй аралыктагы таласты көрөлек. Бир курдай кудага бара жатып чалкып жаткан ысык көлдү тээ алыстан суктана караган. Жүрөгү элеп-желеп болуп бир башкача дил өргөн. Унадан түшө калып көлгө боюн таштагысы келген. Бирок жанындагылардан кысынып, ордунан козголо албай тим болгон. Көп нерседен тартынчу. Керек болсо курбу курдаштары бул жайлоо, тиги курорттон эс алып келгендерин айтып, мактана баштаганда унчукпай, же тек гана жайлоону мен көргөнчөлүк эч ким көргөн жокко деп тамашалай кутулуп кетчү. Минтип айтканында себеби бар эле. Жаш кезинде жолдошу экөө колхоздун коюн кайтарышты. Документте ал чабан, бул койчу. Түмөндөгөн кой айдап, жайлоодон жайлоо, кыштоодон кыштоо которушту. Кышкы ызгар, жай каптап. Биринин артынан бири төрөлгөн уулдары, карышкырга жардырып жиберген канчалаган койлор. Ээн-таладагы сарайда эмчектеги баласы менен жалгыз калган күндөр, улууңшуган карышкырлардан коркконуна карабай, мылтык көтөрө жүгүргөн түндөр. Али кече баары көз алдында. Кече гана болуп өткөндөй. Кезинде билинбегени менен ошол мезгил, ошол күндөр жашоосундагы эң бактылуу учурлар окшобойбу? Ошол күндөрдө чарчадым дечү, тажадым дечү. Ушинтип эле кой артынан калабызбы деп, далай көз жаш төкчү. Көрсө. Эже, бир жериңиз ооруп атабы? Стюардессаны чакырайынбы? Жанындагы жүргүнчүнүн үнүнөн селт этти. Жо, рахмат, баары жакшы. Ойдун кучагында отуруп, көзүнүн жашы салаалап акканын деле этибар алган эмес экен. Биринчи жолу учушум. Ошого гана бир аз опколжуп турат окшойм, деди жашын сүртөп. Тагдырына жазган ар бир кыйынчылыкты жан атамга билдирбей, эч кимге даттанбай көтөрдү. Керек болсо күйөөсүнө да, балдарына да көз жашын көрсөтчү эмес. Ооруганында жашырып коёр эле. Эми минтип бейтаныш бирөөнүн алдында кыжаалат боло түштү. Эс алууга бардасызбы? Деди башы ийкеп. Чынында иштегени жөнөгөн. Эс алууну билбей көр окат деп тытынганына, каражанын карч урганына ким күнөөлүү эле? Катар-катары төрөлгөн уул кыздарыбы? Кырсыктын айынан эртелеп төшөк тартып жатып калган эриби? Маңдайына ушундай тагдырды жазып койгон жаратканбы? Ким? Кээде ушундай суроолорду өзүнө өзү берип алып, жообун таппай карайлап калмайы бар. Ошондой маалда эч ким көрбөгөн ээн-тала эрме чөлгө барып, үнүнүн баарынча кыйкырып алгысы келчү. Эс алганы баратсаңыз жакшы экен. Эл таанып, жер көрүп келет экенсиз. Мен иштегени баратам. Эжем тосуп алат. Анын кеткенине 2 жылдан ашты. Тапкан акчасы жакшы. Мени да жаш кезиңди бекер өткөрбөй иштеп кал деп чакырды. Деди дагы. Башка эмне демек. Менин да уул кызым акчанын артынан Орусияда мигрант болуп жүрүштү. Эми өзүм да жолго чыктым дейби? Кызык. Муну эч ким акча тап, каражат керек деп кыйнаган жок. Анан эмнеге акча тапчу элем деп алыска аттанды. Ушул жашка келгиче кайда барбасын, кайда жүрбөсүн, ар дайым үйүнө шашчу эле го. Кайда барбасын дегенин кара. Жамандык, жакшылыкта гана айлап ага каттаган болбосо, дегеле үйүнөн алыс чыккан эмес. Эми минтип тээ алыска, кайнаса каны кошулбаган бөтөн эл, бөтөн жерге кетип баратат. Көздөгөн жерине жетиш үчүн дагы бир учак которду. Көп жылдардан бери Туркиянын Анталия шаарына жакын айылдардын биринде жашап, иштеп жүргөн курбусу чакырбаса, бул жака келүү түшүнө да кирмек эмес. Өмүр бою айылда жашагандыктан шаар жеринин тумчуктурган абасын, кымгуут түшкөн көпчүлүктү, ары бери зуулдаган автолорду жактыра бербейт. Ошондуктан курбусу Гулипанын айылда жашап иштейсиң деген сунушуна дароо макул болгон. Аэропорттон Гулипа кучак чая тосуп алды. Бири-бирин кучагынан чыгаргылары келбей көпкө турушту. Бирде жылмая тиктешип,
бирде көздөрүнө жаш алып, ал акыбал сурашып, сөздөрү түгөнбөй, зуулдаган таксиде кетип баратышты. Менин кошунам сиделка издеп жатат. Иштей бересиңби? Деди Гулипа сөз ортодо. Албетте, деди жылмайып. Колуман келер жумуш болсо эле. Сен карай турган байбиче 80-дерде. Гиргогуну машинеге салып тамагын белендеп дегендей, кошуналарым түзүк кишилер. Айлыгыңды жакшы төлөшөт. Негедир буларга көптөн бери сиделка токтобой жатат. Балким кемпирдин мүнөзү жамандыр. Андай деле эмес. Макул, көрсөң, азыр барып эле тааныштырып коем. Калганын өзүң чечишип аласың. Курбусу жашаган аймак кадимки кыргыз айылдарында экен. Бир чоң айырмасы коро толу өскөн мандарин, апельсиндер болду. Жомоктогудай сезилди. Тимиле көз жоосун алат. Андан да терилбей, жерде жайнап жаткандарыча. Ушулар бизде өссө, анда эле мандарин, апельсин сатып эл байы макта деди кыялында. Байбиче жашы келип калганына карабай, өз боюна тың, таза, жарокер жан экен. Экөө бири-бирине тез эле ылым санап калышты. Тилди эми гана үйрөнө баштаса да, кемпирдин эмне каалап жатканын жаземдебей билет. Мүнөзүн, терезени телмиретиктеп калган адатын, кээде баскан турганында апасына окшоштуруп калчу болгон. Апасы демекчи, ал тээ качан эле өтүп кеткен. Андан бери канча жолу мезгил алмашып, канча суулар акты. Эмиминти өзү да ошондогу апасынын курагына жетип калды. Аттиң десең, убакыт учкан куштай деген чын билем. Улам жаш өйдөлөгөн сайын апасын көбөстеп, көп ойлойт. Туу азада тутунган апасы эмес беле. Эч качан өгөйлөгөн эмес. Айтмакчы, апасынын өз эмес экенин билген күн эсине түшкөндө, дайыма жүрөгү канап, мууну бошоп кетет. Тоо этектей жанаша тигилген боз үйлөрдүн биринде Айсулуу кошуна келин менен отурат. Атам согуштан кайтпай калган дейсиң. Эми элестетсең, согушта каза болгон адамдан кантип сен төрөлмөгүлең. Жапаң башка күйөөгө тийбесе, кызыксың-ай. Өзүңө ушул суроону берип көрбөйсүңбү? Деди кошуна келин шыбырап. Билип алганың өзүңө деле жакшы да. Эбиреген бул келиндин бир сөзү кулагына кирсе, бири кирбей, Айсулуунун дене бою зырпылдады. Бүткөн боюн тер каптап, баш айланып чыкты. Жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түштү. Ичинен онтоп алды. Кошуна келин өз вазипасын аткарып болгондой акырын турду да, баласын алып сыртка жөнөдү. Ал чыгып кетер замат Айсулуу өксүп ыйлап жатты. Уккан кулагына ишенбей турса да, көңүлү тынчыбай койду. Кантип эле деди ичинен. Мунун чын төгүнүн кимден сурайт? Апасынын көзү өтүп кеткен. Агасычы. Ооба, агасы баарын билсе керек. Балким мунун баары кошуна келиндин калпыдыр. Баласынын быйтыйган колу жүзүн арчыганда Айсулуу өзүнө келди. Көз жашын көлдөткөндөн пайда жок деп акыл токтотту. Жарым сааттык аралыкта кайненесинин үйү. Балдарын ошол жака калтыра туруп, төркүнүнө тезирээк жетпесе, жүрөгүн мыжыккан суроого жоопту агасынын өз оозунан укпаса болбойт. Апасынын көз өткөн соң энеден кийин төркүн жок дегенди эшиткен. Бирок бара-бара бул сөздүн өзүнө тиешелүү эмес экенин баамдаган. Агасы менен жеңеси ата энеден кем эмес. Турмуш жолуна да өз колдору менен узатышкан. Ар дайым каралашып турушат. Уялаш агасынын уул кыздарын бир туугандай жакшы көрөт. Аларда эжекелеп жан алдары калбайт. Апасы гана жок. Кайран апасы. Согуштун оор запкысын тартып алгангабы сөзгө кем эле. Башкалардын да көп сүйлөгөнүн жактырчу эмес. Балким ошол мүнөзүнүн айынан кызына сырын айта алган эместир. Мына ушул мүнөт, ушул саам апасына таарынып да, сагынып да бара жатты. Бала кези өткөн үйдүн карааны көрүнөр замат жүрөгү зырпылдап, көмөкөйү кысылып чыкты. Кайрадан карегине жаш топтолду. Көчө жаңыртап бакырып, ыйлап жибербей, өзүн араң кармады. Коrodо бирнемеге алектенген агасы көрүндү. Тээ нарда бөбөктөрү ойноп жүрөт. Айсулууну көрүшсө сөзсүз утурлай жүгүрүп келери анык. Дарбазага жакын орнотулган суу түтүкчөсүнөн бети колун чайып, көк чөпкө отура кетти. Ушундай маалда агасы да, балдар да байкабай турушканын кара. Агасы келгиле кой десе, бөбөктөрү жүгүрө жетип адаттарынча моюнуна асыла эркелешсе, ичиндеги уйгу-туйгу оюн тезирээк жеңип, үйгө кирип кетет беле. Балким ого өтөр буркурап ыйлайт беле. Оор улутунду. Баса, жеңеси жаңы келин болуп келген күнүн минтип айтып берген. Көшөгөдө ыйлап олтургам. Бир маалда кыпкызыл көйнөкчөн
өңіріне сайма түшірілген чыптама кийген, эки бети туурулуп күнгө күйгөн, көздөрү тептегерек кара кыз кирип келди. Мени таң кала карап, бой тоюп жанымда отурду да, ыйлаба деп бетимен сылады. Ошол сен болчусуң. Тилиң жаңы чыгып таттуу кесиң экен. Дароо боорума тартып, өз кызымдай жакшы көрүп калгам. Анан кантип эле ушундай жакын адамдары өгөй болуп калсын? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Эжеке! Селт эте башын көтөрдү. Кулачы жая жарыша чуркап келаткан бөбөктөрүн көрдү. Көз жашын арчы алардын алдынан утурлай басып, ар бирин бетинен сүйүп, жайдары көрүнүүгө аракеттенди. Агасы карындашынын көзүндөгү мөлтүлдөгөн жашын көргөндө чочуп кетти. Эмне болду? Тынччылыкпы деги? Эч нерсе, деди жүзүн ала качап. Жеңеси эшик алдындагы сөөрүдө ийгип олтурду. Кел, деди ордунан обдула. Балдарың гана? Жеңесинин суроосун жоопсуз калтырды. Баштапкыдай жайдары учураша албай, жер тиктеди. Кайдан келе жатасың? Деди бүшүркөй карап жеңеси. Мындай эле. Оозун араңгы ыратып жооп бермешетти да, акыры карман албай ыйлап жиберди. Эмне болду отом? Жеңесинин ай боюна да, агасынын сөздөрүнө да көңүл бурбай, бугу чыкканча ыйлады. Акыры ый аралаш айтты келгенинин жайын, көз жашынын себебин. Тумжурап калышты. Жеңеси агасын, агасы жеңесин карады. Үнсөз жок, бир кыйлап отурушту. Акыры агасы минтеп сөз баштады. 25-тин тегерегиндеги кезим. Сабагым эрте бүткөнүнө карабай, мектепке көпкө кармалып, каш карайып көгүм кирип калган кезде чыктым. Айлана аппак. Эртең менен сампарлап жаап баштаган кар кечке дейре жолду көрсөтпөй салыптыр. Улам бир күрткөгө кабылып, үйгө жетмегим тозокко айланды. Ошол маалда алдыман бир атчан көрүндү. Кошуна айылда жашаган алысыраак тайкелерден экен. Салам айтканымды укпагандай омуролотуп өтө берди. Негедир ыйлап бараткандай. О, тайеке, жайчылыкпы деги? Кайдан келатасыз дедим шашып. Сенсиңби деди да, ат тизгинин буруп, ишиңен ушунча кеч кайтасыңбы? Чын эле ыйлап алгандай үнү каргылданып чыкты. Кабагы бүркө, шабайы суз. Бир нерсеге кабатыр болуп, сарсанадан эзилип турганын жүзүнөн көрө албасам да, үнү айтып турду. Мектептин ишин билесиз да, тайке, дедим. Мейли анда, аман бол, деген тайкем тизгин жайды. Ой, тайке, шашылыш болбосоңуз үйгө кайрыла кетиңиз. Даамоз тийип, эжекеңизге учурашып дегендей, балким конуп кетерсиз. Караңгы түндө айылыңызга жетиш кыйын болот го. Анын үстүнө кар да калың жааптыр, дедим. Чакырганыңа рахмат. Ансыз да силердин үйдөн келе жатам. Кыштын күнү бир айылдан бир айылга жөнү жок чабыттап жүрөт дейсиңби? Ушунчалык үмүт артып келдим эле, деди да оңулдап ыйлап жиберди. Эжемди ооруп жүргөн турбайбы? Анан кантип артам догумду? Ыйлап да, сүйлөп да жатты. Мен эч нерсени түшүнө албай дендароо болдум. Тайке, дедим акыры. Балким мен жардам берсем болор сизге? Жен, сенин колуңан келер иш болсо, ушинтип тагдырыма таарынып кете берет белем, деди кайрадан көзүнө жаш алып. Дал ушул маалда тайкемдин коюнунан кызыктай бир үн угулду. Күчүк же бир башка жандыктын баласын койнуна салып алганбы деген ой келди. Көрсө койнундагы сен экенсиң, деди агасы. Ар ким өзүнчө ойго батып, кыйлыга чейин отурушту. Акыры агасы кайрадан сөз улады. Та жеңемдин төрөттөн каза болгонун укпаптырмын. Бир чети жолдун алыстыгы, бир чети байланыштын жогу. Абалким апамдын уялаш бир тууганы болбогонго кабар беришкен эместир. Согуштун бүткөнүнө 10 жылдан ашык убакыт өткөнү менен карапайым эл курсагы тоyon нан жей мезгил. Ал аз келгенси ошол жылы кургакчылык болуп, колхоз совхоздун эли өтө кыйналып калган. Тайкемдин келген чоо жайын укканда бир азга дем тартпай туруп калдым. Анан кайраттанып, кызыңызды мен багып алам дедим. Үйлөнүп элек жатып, бала бакканды ким коюптур деп, каршы болгонуна карабай тайкемди үйгө алып келдим. Түн огончо кеңештик. Апам ары кетип, бери кетип, акыры макул болду. Тайкем сени улам жыттап, улам бооруна кысып, эгинен ылдый куюлган көз жашын арчыганга жарабай, бир топко турду. Апаман да менден да өз кызыбыздай асырап алабыз деген убадабызды бекем алган соң жөнөп кетти. Айсулуу агасынын аңгемесин жүрөгү тилинеп, көз жашын төгүп укту.
төрөттөн казы болгон өз апасын аяды. Көз жашын көл кылып жалдырап келген атасына жүрөгү ооруду. Энеден эрте ажыраткан ажалды тилдеди. Ачарчылык, жокчулук, кыйынчылык алып келген согушту каргады, ыйлап жатты. Ай кыз, болду эми оңулдай бербей. Жеңесинин өктөм үнү угулду. Жеңеси боорукер, кол ачык, данышман, ошол эле маалда өтө сүрдүү. Уул кыздарын кыйкырып урушканын, кээ бир аялдарга окшоп каргап шилегенин, чыбык көтөрө жүгүргөнүн көргөн эмес. Бирок бир көз карашы менен баарын орду-ордуна коюп коёр сүрү бар. Бул үйдө анын айткан дегени мыйзам. Ошол тартипке Айсулуу да көнгөн. Байкеңдин сени алып калганына ыраазы гана болушуң керек. Үйлөнө элегине, бала багуунун түйшүгүн көрө элегине карабай. Сени өз кызындай алып эштеп чоңойтуптур. Атаңда ишенгени үчүн сени буларга алып келди да. Болбосо айылдаш, жатындаш туугандарына деле алып бармак. Эч нерседен кем кылган жокпуз. Башка уул кыздарыбызды кандай көрсөк, сени да ошондой жакшы көрөбүз. Мен жаңы келин болуп келгенимде 3 жашар кичинекей кыз болчусуң. Ошондо чынын айтсам, байкеңдин атаң экен деп ойлогом. Кийин окуянын чоо жайын билген соң агаңа сыйым күчөдү. Бирөөнүн баласына ушунчалык кам көрсө, өз канынан жаралган уул кыздарына эң жакшы ата болот экен деп ишендим. Ишеничим акталды. Албетте эртеби кечпи акыр укмаксың. Бирок да ошол айтып барган адам өзүнүн пас экенин билдирип коюптур. Мейли эми. Бир чети аныкы деле туура болду окшойт. Кыз болсоң да ата тегиңди билип алганың дурус. Ошону менен сөз бүттү. Ойлонуп көрсө, жеңесинин айтканы орундуу экен. Балким тагдырына бул үй бүлөнү жазганына ыраазы гана болушу керектер. Булар ток болсо ток, ачка калса ачка калды. Окуду, чокуду, жактырып жүрүп өмүрлүк жубай тапты. Турмушка башкалардан кем кылбай узатышты. Кудайга шүгүр деш керек го. Анда неге ыйлайт да, неге ыза болот. Илгери үмүт, жакшы тилек менен 9 ай көтөргөн, омурткасы сыздап толуго тарткан, ичинде жатканда эле эзиле сүйгөн өз апасын ташбоор ажал эртелеп алып кеткенине, адам өмүрүндө болуучу бир бактылуу көз ирмемдерине күбө болбой калганына ичи күйдү экен. Бара-бара түрк тилин өздөштүрүп алды. Байбиче менен ээн эркин сүйлөшөт, сырдашат. Ал абышкасы менен өткөргөн өмүрүн айтып бергенден тажабайт. Анда-санда казан аяк кагышып калганы болбосо, бири-бирибизди сыйлап, сүйүп, ынтымакта жашадык дейт. Жигит кезинде ашык болгон кыз келиндер көп эле, ошого карабай жалгыз мени сүйдү деп күлүп эскерет. Угуп отуруп Айсулуу өзүнүн маркум күйөөсүн элестетет. Кою кирпик кашы бадырайган капкара көздөрүнө сүр берген, узун бойлуу, ачык айрым, тамашаны да айта, көтөрө да билген эстүү жигит болчу. Колунда бар жогуна кайыл болуп жардам сураган адамдан аянчу эмес. Экөө баш кошкондон тарта колхоздун коюн кайтарышты. Күйөөсү кой артында болсо да чыкыйып таза жүргөндү жакшы көрөр эле. Алчактата ат минип, анда-санда өтүп калчу майрамдык салтанаттарда байга алып, айыл эле эмес районго таанылып калган кезинде кырсыкка кабылды. Демейде ат минип жүргөн жигит ошол күнү жөө тайылды көздөй. Жол ортолоп калган кезде арттан келген тракторго учкашат. Кандайча, кайсы маалда экенин ким билсин. Трактор ала салганда айдоочу экөө тең жаракат алып, ооруканага түшөт. Ошол кырсыктын айынан майып болуп калбадыбы аттиң. Көз тийди дешти кайбири. Бул да болсо жараткандын сыноосу дегендер болду. Ар ким билгенин сүйлөдү. Ал күндөрдү ойлогондо азырда жүрөгү канап кетет. Эң башкысы күйөөсү мүшкүлдү чыдамкайлык, сабырдуулук менен көтөрдү. Анда-санда жаман кыялын карматып жибергени болбосо, баягы жайдары мүнөзүн, тамаша көйлүгүн калтырган жок. Балким ичтеги моңун, көңүлү ооруганын билдиргиси келбегендир. Үйдүн кожоюну, кыз уулдардын атасы чөгүп, муңканып жатып алса, башкалар кантет дегенбе. Үйдөгүлөргө эле эмес, кирген чыккан кошуналарына да, мейманчылап келгендерге да тамаша ыргытып, куйкум сөзү менен өзүнүн да, өзгөнүн да көңүлүн көтөргөнгө жетишчү. Ошондуктанбы Айтор булардын үйүнөн киши үзүлгөн жок. Төшөк тартып жатканын бара-бара этибар албай деле калышкан. Айтмакчы, ошол кырсыктын болгону да, тагдырына жазылган кыйынчылыктарга да, өмүрүндө бир жолу көргөн лөлү аялды али күнчө күнөөлөй берет. Балким ага кездешпегенинде тагдыры башкача болмоктур. Тоо этегинде жайгашкан кичинекей айыл. Колхоздун иши жүрүшүп, эмгекчилер айлыга каалып бир аз да болсо тоюнуп калган мезгил.
Күн алыс айларлаган лүллөр үймө-үй кыдырып самын, чай, мончок шору, балдар кызгаарлык майда чүйдө буюм теримдерди тамак ашка алмашып кетишет. Булардын караандары тээ алыстан көрүнгөндө көчөдө ойноп жүргөн жаш балдар алдыларынан утурлай чуркашат. Алгач адаттан тыш кийимчен, баскан сайын шалдырттаган жылаң буттарындагы мончок шору, чынжырчалар, жондоруна көтөргөн баштыктары жаш баланы гана эмес, чоңдорду да кызыктырса, бара-бара көнүмүшкө айланган. Тегереги зым менен тосулган короодо улгайып калган аял чөгүндөгү сууга улаам колун малып, жашы 10-дун тегерегиндеги өспүрүм кыздын бетине түшкөн чачын өрүп жатты. Ушинтип суулап, тысырайта өрүп койсо, 2-3 күндөп жүрө берет. Болбосо кайра-кайра өрүп отурганга кайдагы убакыт. «Апа», деди кыз. «Бүгүн лөлдөр келсе, мага шуру алып бересиз, «Албетте, алып берем». Кыз гудуңдап, апасын кучактай бетинен сүйдү. «Болду эми, чачыңды өрүп бүтөйүн», деди аял сузгана. «Бөбөктөрүң ойгонсо саксайган бойдон каласың». Уул келини жумушта, катар төрөлгөн неберелери менен алып урушуп жатып, эмеле уктаткан. «Самынды алышым керек. Эстетип кой дегене. Аз сүйлөйт. Кабагы анда-санда ачылып калган болбосо, көбүнчө ойлоо жүрөт». Кыз тынч отура албай, улаан башын көтөрүп, тээ алысты карай берди. «Ойдолоктобой жөнө турчу», деди апасы далган окуй. Кыздын эси дарты лөлүлөрдө. Аларды байкабай өткөрүп жиберсе, шурусуз калары анык. Баягыда курбусунун мойнундагы мончокту көрүп, абдан кызыгып калган. «Апа, келе жатышат», деди кыз кубанычтуу кыйкырып. «Ким?» Аял чочуп ордунан тура калды. Анан кызы көрсөткөн тарапка серепчилей карады. «Эй, Кудай урган», деди кобурап. «Анча эмне сүйүндүң?» «Мончок». Кыз акырын шыбырай үн катты. Бир баштык талканга самын мончок сатып алып, үйүнө кайткан аялдын артынан лөлү калбай ээрчиди. «Төлгө салам, акысына 1 нан берсеңиз болот», деди колунан тартып. «Ай, керек жок». Аял жактырбай колун силке бурк этти. Лөлү ан сайын ээрчей, жанына жакындай берди да, аялдын кулагына бирдемелерди шыбырай айтты. «Ай, кет», деди аял жинденип. «Алчумду алдым, берчүмдү бердим. Ал тагдырымды сенсиз да билем». «Мейли, өзүңдүкүн билгиң келбесе, тиги кыздыкын айтып берейин», деди лөлү таңыркай карап турган кызды кол жаңсай көрсөтүп. Лөлүнүн көзүндө сыйкыр бардай сезилди. Буту колундагы чынжырчылардын шалдырагы катуураак угулду. Эмиле ачык турган күндүн бетин булут жаап, айлана күңүрттөндү. Күтүүсүз өзгөрүүдөн чочуган кыз апасына тызылдай жетип, колунан бекем кармады. «Апа, жүрүңүзчү тез, үйгө кирип кетеличи». Апасы анын айтканын укпагандай мелтиреди. Кимдир бирөө этегинен тартып тургандай нес болуп калды. «Бул кыз турмушка эрте чыгат. Катар-катар 4 уулду, андан соң кыздуу болот. Ошондон кийин үй бүлөсүн чоң кырсык күтүп турат», деп колун жаңсай сүйлөгөн лөлү артын карабай кетип баратты. Дем алыш күнү кааласа базар аралайт, кааласа кафеге кирет, шаарга чыгат. Кээде жалгыз, кээде курбусун чакырат. Бүгүн Гулипа менен дүкөн кыдырат. Маяны алган сайын балдарына, неберелерине белек печкеге алган адаты бар. Рас, уул кызы акчаңызды өзүңүзгө сарптаңыз дешет. Бирок кайсы муктаждыгына иштетет. Тамак ашы, жаткан жери бекер. Мода кууп, улам бир кийим алайын десе жаш эмес. Алтындар деле жетиштүү. Уул кыздар эрезеге жетип иштеп баштаганы эч нерседен кем кылышкан жок. Бала кезинен барчылык жокчулукту көрүп, эстүү болуп өсүштү. Айсулуунун Туркияга барып иштеп келем дегенин укканда баары караманча каршы болушкан. 4 уулу туруп, бир энесин бага албай калыптыр деген сөзгө калтырасың деген улусу. Өмүр бою атамды бакканың аз келгенсип, эми Туркияга барып кемпир чалдын түйшүгүн тартасыңбы деген кызы. Акчадан кыйналып жаткансып, ал жакка эмне бар деген дагы бири. Кетем дегенин укканда туугандары менен кошуналары да жактырган эмес. Күйөөсү тирүү болсо эч жака кетпесе керек эле. Анын көз өткөн соң үй ээрсирип, Айсулуунун жашоо ыргагы токтоп калгандай сезилген. Кайда барбасын, эмне менен алектенбесин жолдошун ойлоп, үйүнө шашылчу окшойт. 10 уулум болгуча осурак чалым болсочу деген сөз бекер жерден айтылбаса керек. Албетте, кыз уулдары жаман чыккан жок. Апа келип көзүнүн агы менен тең айланып турушат. Кайнененин камырынан дегендей, келиндери да тың, иш билге, тил билге,
бирок күйөөнүн орду бөлөк, күйөөнүн орду бийик болот тура. Анын үстүнө үй түйшүгүн гана эмес, сырт түйшүгүн да өзү жалгыз тартып жүргөн жаны келин жумшап отурууга көн албай койду көрүнөт. Аны жасайын десе уулдары, мунусун кылайын десе келиндери колдон талашат. Өзүн артык баш кишидей эч кимге кереги жок болуп калгандай сезгендир. Апей, мен тиякта күтүп, бул терезе карап, селтите чочуду. Курбусу менен жолугаарын эстен чыгарып жибериптир. Ой, сага өзүм келгеним жакшы болгон турбайбы? Даярсыңбы, кеттик. Такси күтүп калды, деди Гулипа шаштырып. Кечир, мына мен тез эле. Сүйлөшкөндөй дүкөн кыдырып майда барат буюм терим алышты. Неберелериме деп кийим кечек тандашты. Айсулуу адатынча көчмө базардан мөмө жемиштен жашылчанын түрүн алды. Айтмакчы, чөп чардан тажады. Бирок айласы жок, албаса болбойт. Кемпир эмнени жесе, ошону жасап бергенге туура келет. Анын үстүнө бул жакта кары картаңдар гана эмес, баары эле ден соолукка зыян деп, эт менен камыр тамактан жаа бою качышат экен. Башкасына көнсө да ушуга күнө албай кыйналып жүрөт. Беш бармакты сагынды. Булоолоп бышкан казан толо этти сагынды. Булар манты жасаганды да каалабайт экен. Кызык, тамактын эң даамдууларынан баш тартышканын карасаң. Аларыңды алып бүтсөң кетели. Базар дүкөнгө эч нерсе калтырбай койдук окшойт, деди Гулипа тамашалай. Этти сагындым. Беш бармак курдак жегим келип жүрөт. Айылдагыдай. Казан толтура бышырып, деди бирөө укса уят болчудай шыбырай сүйлөп. Ай, сагынсаң эт ал, бышырып же. Мен кээде өзүмө тамак жасап алам. Үйдүн кожойкеси деле көнүп калган. Алгач болбойт, зыян дечү. Эми менден талашып балекеттей эле жейт. Каат-кара күлүштү. Чын эле, буга чейин ойлонбогонун кара. Алгач өзүнө гана жеткидей бышырат. Анан байбичеге жагып калса, чогуу жей бербейби? Эт саткан дүкөндөн кой этин сатып алды. Бүгүнкү кечте ойлоп кудуңдады. Беш бармак болбосо дагы манты жасайт. Бүгүн кафеге жалгыз келди. Тейлөөчү жигитке кебаптын бир түрү менен суусундук буйртуп, анан терезеге тигилди. Курбусун кече жакында Кыргызстанга узаткан. Ал менен чогуу жөнөйүн дегенде, байбиче сен кетсең мен өлөм деп туруп алды. Мекениме кайтам дегенди укса эле бышактап ыйлай баштайт. Экөө бири-бирине жалданма жумушчу менен кожойкедей эмес, эне кыздай жакын болуп калышыптыр. Алдына келген тамакты ооз тиймишетти да улутунуп алды. Кайрадан терезеге тигилди. Ары бери кубалашкан, бир жакадыр шашкан адамдар, зуулдаган унаалар. Жолдош менен алгачкыда акыркыдай ирет ресторанга барган күн эсине түштү. Фрунзенин кечи. Держин сейилбагына келген эки жаштын кубанычында чек жок. Айылдан бүгүн гана келишкен. Баятан шаар кыдырып, музей көрүп, эми минтип сейилбактагы эс алуучулардын катарында олтурушканына курсант. Тез эле келебиз деди келе. Бизди күтүп агамдар сарсына болуп жатышат го, кетели, деди келин жолдошун жылмая тиктеп. Бир аз жүрө турбайлыбы? Фрунзеге дагы качан келме керек, деди келинчегинин белинен имире тартып, жүзүнөн сүйгөн жигит. Же отко чакырчу дагы бирөө жарым барбы Фрунзеде? Деди күлөп. Билбейм, бардыр. Келин ийнин кошурду. Жүрө мынча болду, ресторанга да кире кетели. Койчай, ушул кебете мененби? Келин так секире чочуду. Анын үстүнө жеңемдин дасторконун көрдүңбү? Үйдө тамак чайнап турса, ресторанда эмне бар? Ресторанга сөзсүз эле тамак жеш үчүн кирмек беле. Анан эмне үчүн? Бийлеш үчүн. Көйнөгүн бийлегенге да, ресторанга да ылайыгы жок. Барып алып шардыктарга уят боломбу? Деди келин кыткылыктай күлүп. Көйнөгүң эң сонун. Анан да бир нерсеге ишен, деди күйөөсү сөмөйүн көтөрүп. Көйнөк сенин эмес. Сен көйнөктүн көркүн ачасың. Керек болсо мен шаардыкмын деп каш серпкен ар бир кыз келин сага көз артып, сендей сулуу боло албаганынан ичи күйөр, деди жубайына куштарлана тигилип. Ооба сага, деди Айсулуу уялыңкы жылмайып. Ресторанда акыркы кардар кеткиче отурушту. Шампандан жүздөр тамылжып, көздөр менен арбашып, сүйүүгө толгон жүрөктөр бирге какты. Аземдүү залды шаңга бөлөгөн музыканын ыргагына жараша, бирде каалгый, бирде чимириле бийлешти. Дагы далай келебиз, деди жигит жубайынын тамылжыган жүзүнөн сүйүп. Адатынча ашканада күйпөлөктөп тамак жасап жатканда тунуулу чалып калды. Апа, деди уулу учурашып элек, келе жаткан айда небереңизди отургузуп,
тууган урукту чакырып бат алып койсокпу деп сүйлөшкөнүбүздү унута элексизби? Кантип унутайын, деди бир аз кайпактап. Чынында эсинен чыгып кетиптир. Кийинки кездерде унутчаак болуп баратат. Балким жаш улгайып калгандыктанбы? Билет алып койдуңузбу же мен заказ кыла берейинби? Убара болбо, өзүм эле, деди ойлоо. Байбиченин кетпей эле койчу, ансыз да аз өмүрүм калды деп жалооруганын ойлоп бушайман боло түштү. Ал ыйлактабаса Айсулуу качан эле кете берет эле го. Тойду менсиз деле өткөрө бергилечи. Мен 2 айлык маянамды салып жиберем. Тыгынчык болот. Мындай жоопту күтпөгөн уулу таарына түштү. Апа, акча жетиштүү. Өзүңүз келиңиз. Тойду сиз жок, кантип өткөрмөк элек? Анчалык эле кемпириңизди кыя албай жатсаңыз, кайра кете бересиз да. Байбичени кыйып кете албай жүргөнүн кыз уулдары жакшы билет. Сүйлөшкөн сайын уга берип бышы кулак болушкан. Же макул дей албай, же жок дей албай турганында видеого баш баккан улуу небереси «Жоң апа», деди кол булгалап. «Кандайсыз?» «О, жаным, секет болоюнум. Өзүң кандай жүрөсүң? Окууларың жакшыбы?» «Жакшы, чоң апа. Качан келесиз?» «Бөбөгүңдүн тоюна чейин барып калам». Жанатан уулуна эмне дешти билбей арсар болуп турса, эми небересине дароо жооп берди. Уулунун тоюмда төрүмдүн көркү болуп отурсаңыз деген көгүлүн кыя албай, Айсулуу акыры тез эле кайтам деп байбичени эптеп көндүрүп, мекенге барып келүүнү туура көрдү. Учакка отургуча байбиченин ыйлап калганы көз алдынан кетпей жүрөгү эзилди. «Капырай», дейт өзүнчө ойлонуп. Кайнаса каны кошулбаган чоочун адамдар бири-бирине ушунча жакын болуп калабы? Кыздарынан артык көрбөстүр. Бирок алардан ким көрбөшү ачык эле билинип турат го. Антейин десе, өзү деле байбичени апасындай жакшы көрүп калганын карабайсыңбы? Жанатан арсар ойго тушалып турган Айсулуу учак улаган бийиктеген сайын жүрөгү элеп-желеп болуп, балдарына, неберелерине мекенине болгон сагынычы көөдөнүн убатпай тезирээк жетүүнү самады. Кол булгалаган кыз уулдарын элестетип жүрөгү эзилди. Алардын арасында өмүр шериги да болсо, балким анда мынтип жер кезип жүрбөйт эле го. Жан биргесинен түбөлүк ажыраганына али күнчө ишене албай кетет. Бир кездегидей жадырай күлүп, тамаша сүйлөп, алчактата ат минип эл арасында жүргөндөй элестете берет. Көкүрөк күчүгү атасына бөтөнчө окшош. Бакыракай көздөрү, тамаша көйлүгү, керек болсо кез-кезде кармап калчу кырс мүнөзү да кудум атасыныкындай. Өткөндө чоочун номерден видео чалуу келгенден ала калып, жолдошун көргөндөй чочуп кеткен. Ата баланын куюп койгондой окшоштугун биринчи жолу байкагандай дал боло тиктеген. Капырай, анан калса аскерче кийинип алганын карабайсыңбы? Жогорку класстын балдары үчүн салынган мектеп айылдан оочо дөңсө жерде. Тегерек четиндеги алма өрүк бактарактар бөчүр байлаган мезгил өзгөчө кооз, өзгөчө ажайып. Мектеп менен айылдын ортосун бөлгөн чоң сайдагы суу эрте жазда гана күркүрөп киргени болбосо, башка маалда тарам-тарам бөлүнүп тынчагат. Бул сайдан ары бери каттаган окуучулар бири-бирине жардам берүүнү шылтоолоп, кол кармашып, анча-мынча сөз айтууга да жетишип алышат. Айсулуу классташтарынан бөлүнүп үйүнө ашыкты. Бүгүн үйгө конок келмек. Сайдан жалгыздап өтө береринде өйүздөн аскер кийимчен жаш жигиттен көз салып турганын байкады. Ансыз да сууга түшүп кетпеге элемдеп жүрөксүп турганында сынай тиктеген жигиттин көз карашы ого өтөр сүрдөнттү. Эмне карайт деди жинигелеп. Секирип өтүп кетсе го жакшы. Кокус жылмакай таштардын биринен сыйкыланып куласачы. Анда эле тиги турган жигитке шылдың болбойбу? Эмне кылышты билбей эки анча ойдо турганында бейтаныш жигит таштан ташка секирип өтүп жанына келди. Колуңузду бериңиз, өткөрүп коеюн, деди колун сына жылмайып. Рахмат, өзүм эле. Бир азга буйдалып турду да акыры кайратын жыйып суудан секирди. Артына кылчайбай кете берди. Негедир жүрөгү лакылдай согуп, аскер кийимчен бейтаныш жигиттин күлмүңдөгөн жүзү көз алдынан кетпей койду. Эртеси да дал эле ошол өтмөктөн жолуктурду. Жанындагы классташ курбулары кимибизге көңүл бурар экен дегендей кылыктана күлүп, жигиттин жардамына кубанышты. Айсулууга кезек келгенде колун сунбай, өзү секирип өттү да шыпылдай басып үйүнө жөнөдү. Курбуларынын кое отур, чогуу басабыз дегендерин укпагандай кадамын тездетти. Эки бети ал болуп жанды. Негедир бейтаныш жигитти курбуларынан кызганып турду. Аскер кийимчен бейтаныш жигиттин көңүлү кылыктанган топ кызда эмес. Эки өрүм калың чачы белден ылдый түшкөн, кырдач мурун,
кой көз, бетинде бир аз сепкили бар, уяң мүнөз жаш селкиделе. Кечкурун бададан келер малды тосуп алууга шашып бараткан Айсулуу аскер кийимчен жигитти алыстан эле көрдү. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй түрсүлдөй кагып, буттары тушалгандай шилтөөгө жарабай апкарып калды. Аскерчесинен армын кенен таштап, чыкыя баскан жигит Айсулуунун жанына келди да, колундагы бир тутам кызыл тоо гүлүн сунду. Кандайсыз, чоң кыз, бул сизге? Магабы? Жигиттен мындайды күтпөгөн Селки оготер апкарып калды. Бирде күлүп, бирде жигитти карап, эки бети алуулой жанып, уялып кетти. Албетте. Мага гүлдүн кереги жок, деди Айсулуу кызарып. Оозуна ушул сөз келди. Мынтип бейтаныш жигиттен гүл алмак турсун, 10 жыл бирге окуган классташ балдардан окшундап турчу. Же басып кете албай, же гүлдү ала албай, денесин майда калтырак басып, жер карады. Сунган колду суутпаңыз. Тоо гүлдөрү таарынып калбасын. Күнөө гүлдө эмес, күнөө менде. Ачынында moo курган жүрөк күнөөлүү, деп көкүрөгүнө алаканын кое жылмайды жигит. Айсулууну куштарлана карады. Жигиттин сөздөрүнүн бирин укса бирин укпай, Айсулуу ого өтөр нес болду. Алгачкы жана акыркы махабатын жолуктурган ошол мезгил күнү бүгүнкүдөй көз алдында. Бир тутам тоо гүлү канча күнгө чейин бөлмөсүн жыпар-жытка бөлөп, улам бери бажырая ачылып кулпурган. Апасы менен агасынын күмөндүү көз караштары, жеңесинин жигит тапкансың го деген тамашасы али да эсинде. Көп өтпөй жуучу келген. Кимден келгенин укканда өзүн дүйнөдө жок бактылуу сезген. Апасынын макулсуңбу деген суроосуна бети албырып, тили күрмөөгө келбей, акырын гана башын ийкеген. Ошол ишарат эле канчалык оор болчу. Уятынан эки бети алуулуп күйүп, денесин майда калтырак басып, тула бою оттой ысып чыккан. Десең, ошол мүнөттөр, ошол көз ирмемдер кайрадан кайтып келсе эмне? Аттиң десең. Той болду, тойдун эртеси да болду. Бир чоң милдеттен кутулду. Келген кеткендердин да аягы тыйылып, жеңилдей түштү. Улам бир небересин көкүрөгүнө кыса эркелетип, ырахатка батып, улам бир уул кызыныкына, бир туугандарына каттап, жашоонун эң бактылуу мүнөттөрүн өткөрүп жатты. Туркияга кайтар убакытта жакындап келе жатты. Негедир ал күн улам берилген сайын жүрөгү кысылып, кеткиси келбей бушайман болду. Бирде байбиченин жол карап күтүп жатканын ойлоп, ага да сарсана. Андан калса, байбиче күнүгө телефон чалат. Мунун ордуна убактылуу жумушка алган келинди жактыра бербей, орой экен, тамакты сендей жасабайт экен, урушту, өзүң келчи, күтүп жатам дей берип, жүрөгүн эзди. Бүгүн кайрадан жолго чыгат. Алыска аттанарда узатабыз деп келгендер кош айтышып, үйдө кыз уулдары, неберелери гана калышты. Каттам таң эртеңде учат. Бишкек аэропортуна чейинки аралык ашып кетсе 3 сааттык гана жол. Түнү жолго чыгышса тез эле кирип барышар. Бир сыйра душка чайынып чыкты да кийине баштады. Балтырына жеткен узун чачын тараганга ансызда жанынан чыкпай айланчыктаган кичүү кызы жан дили менен макул деди. Апасынын чачын улам тарап, улам кайталап бетинен өп коет. Апа, биз сизди сагынабыз. Барып эле кайра кайта бериңизчи. Макул, деди бул да жооткото жай сүйлөп. Кемпир менен учурашып, ал акыбалын сурап, башка жакшы келин кесек таап берип эле кайра жүрөйм. Андан көрө чачымды жакшылап тарачы. Кызынын чач тараганы абдан жагат. Неберелерине да кармата коюп жүрөт. Негедер ошондой маалда кадимкидей эс ала түшөт. Бир кездеги согончогуна жетип төгүлүп турчу калың чачы эми минтип агаралап суйла да түштү. Ошого карабай соңку мезгилде оор сезилчү болгон. Балким улгайганынын белгисидир. Андан калса ушул жашка келгиче бир да жолу кайчы тийгизип көргөн эмес. Эми кээ бир күндөрү чачынан тажап да, чарчап да кеткенинде кыркмак түгөл кырдырып салгысы келип кетет. Болду жаным, чоң рахмат. Эс ала түшпөдүмбү? Дасторкон үстүндө кыз күйөө келин уулдарына кеп кеңешин, акыл насаатын айтып, неберелеринин улам бирин эркелетип отурду. Чын-чынына келгенде бүгүнкү жашоосуна абдан ыраазы. Эми дөөлөттүү карылыкты тилеп гана отурса болчудай. Айтмакчы, бир жолу сөздөн сөз чыгып курбуларынын бири, эгерде бүтүндөй өмүрүңдү башкача өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берилсе, ушул тагдырыңды тандап алат белең, же таптакыр башкача болсо деп тилейт белең деп сураганы бар.
Ошондо ушул тагдырымды гана тандап алмакмын деп жооп берген. Кантип эле деген курбусу ишене бербей, көп кыйынчылыктарды көрдүң, төшөк тартып жатып калган жолдошуңа 20 жылдык өмүрүңдү арнадың. Гүлгүндөй жаш курагыңды ошентип өткөрдүң. 5 балаңа кошуп жолдошуңду да жалгыз бактың. Анан кантип эле ушул өмүрүңдү башкача болсо деп ойлобойсуң? Менин тагдырыма, менин өмүрүмө анча эмне кыжалат болдуң? Деген курбусунун сөзүн жактыра бербей. Катуу тийсе кечир, жөн гана сураганым. Кайдагы бири болбогон суроону берип алганына чындап кечирим сурадыбы, же жөн гана көңүл жубаттыбы ким билсин. Айтор ыңгайсыз боло түшкөн. Мунун тагдырына боору ооргандарды, сынай карагандарды байкап калчу. Далай жолу ичи күйгөн, ызаланган. Анан бара-бара бугадан көнгөн. Кээде ушундай оор тагдырды башына жазган жаратканга да тили тийген күндөрү болгон. Ошентсе да татынакай уул кыздарынын баарына каниет кылчу. Ошолор үчүн жан үрөдү. Ошолор үчүн жашап, ошолор үчүн күрөштү. Акыры жеңди. Жеңгени ушул эмеспи? Мына биринин артынан бири бойго жетип, колуна кол, бутуна бут болуп тегеренип турушат. Эркелеп та жандары калбайт. Ушул жашоосуна тобо дейт ыраазы болуп. Бир кездеги сөздөрү үчүн жараткандан кечирим сурайт өзүнчө. Балапандарыма өмүр бер, нысап бер, ынтымак, ырыскы бер дейт жалбарып. Апа, бата кылалы да жолго чыгалы, антпесек кечип калчудайбыз. Негедир жанатан айтылып жаткан тамаша сөздөр токтоп, дымып калышты. Балким, башка мезгил болгондо адаттарынча каткыра күлүп, биринин тамашасын бири улап кетет беле. Азыр тек гана бири-бирине жайдары мамиле жасап, бири-бирине жылмая карашты. Бирок узаткысы келбей, өмүр ченеми азайып баратканын ойлоп, сызылып турушкандыр. Машина аэропортту көздөй зыпылдай жол тартты. Урулдагы уулунан башкасы уйкусурап бараткандай. Уйку соонун ортосунда ары бери шалкылдаган кызынын башын абайлап көкүрөгүнө жөлөдү. Ачык айнектен кирген шамалга делбиреген чачынан аярлай сылап, маңдайынан сүйдү. Машинанын ичиндеги тынчтыкты кол телефонунун чырылдаган үнү бузду. Чочуп кетти. Түн ортосунда ким чалышы мүмкүн? Шашкалактай сумкасынан таап чыгып, дароо номурун карады да Туркиядан экенин билди. Бирок байбиченин номуру эмес, чоочун. Алло, деди шыбырай. Байбиченин улуу кызынын ыйлаган үнү угулду. Анын ар бир айткан сөзү жүрөгүнө кан жардай тийип жатты. Айсулунун да көз жашы эжа бербей төгүлдү. Арты кайырлуу болсун, деди шыбырай. Уул кызынын апа келеп ар нерсени сураганы кулагына кирбей нес болуп кыйла турду. Байбиче менен акыркы сүйлөшкөнүндөгү аянычтуу дошу кулагына жаңырып, өз апасынан кайрадан айрылгандай ич ачышып кетти. Оор улутуна көз жашын арчыды. Машина жол жээктеп барып токтоптур. Жанатан уйкуга мас болуп келаткан балдарынын көздөрү умачтай ачылып, апасын жардына карап турушат. Байкуш байбиче эсине кетиптир, деди шыбырай. Эртелеп эле барсам болмок экен. Апа, эми ошого дагы ушунча ыйлайсызбы? Кызык элесиз, деди кызы. Уулу таарынтып албайын деп унчуккан жок. Айсулуунун көз алдына жалдырай жол карап турган байбиченин элеси тартылып, жүрөгү кайрадан тыз этип алды. Бир кезде апасы да атасын жол карап далай күткөн. Согуш аяктаганына чейрек кылым өтсө да күтө берчү. Анын кандай адам болгонун айта бергенден тажачу эмес. Жакын адамыңды күткөндүн азабын ошондо эле сезген. Кез-кезде тээ алысты телмиреттик деген апасын аяп кетчү. Каза болгондугу тууралуу кагаз келсе деле ишенбей жүргөнүнө таң калчу. Көрсө, апа, машинени артка кайрыйынбы, деди уулу. Же, бул суроого да жооп бербеди. Өзүң бил дегендей ийин кошурду. Апасынан жооп болбосун сезген уулу машинени артка кайрыды. Жол бойлото тизилген зым карагайлардагы жаркыраган чырактарды улаан бирин артка калтырган темир тулпар айылды көздөй зыпылдай учуп баратты.